Кытайдын Гуйлин технологиялык университети Кыргызстандын 5 студентин бюджеттик орунда окутат. Бул тууралуу бүгүн биздин каналга Патриот КЖ коомдук бирикмесинин өкүлдөрү билдирди. Алардын ырасташынча Кытайда акысыз билим алууну каалагандар сынактын негизинде тандалып алынат. 22-июнда Кыргыз улуттук университетинде өтө турган сынактын катышуучуларына жаш курагы 17 жаштан 25 жашка чейин болуп, Кытай тили менен маданиятын билүү талабы коюлган. Бул демилге жаңы Кыргызстан долбоорунун негизинде ишке ашып жатат. Учурда Кытайдын дагы 20дан ашык университетине кыргыз студенттерин акысыз окутуу тууралуу кат жөнөтүлдү. Ошондой бир билим тармагында ошондой конкурс өткөзүп жатабыз. Менин оюмча бул бир эле башталыш. Келечекте биз дагы ошо Кыргызстандын жөнөкөй ошо жаштарына, билимге умтулган жаштарына ошондой мүмкүнчүлүк түзгөнгө аракет жасайбыз. Анткени өзүбүз билебиз, ошо Кыргызстанда ошо билим системасында көптөгөн маселелер бар.